Саламатсыздарбы, Волынскуля телерадио компаниясынын угармандары, көрөрмандары, бул долбоор Волынскуля радиосунун атайын окуусунан кийинки Ысык Көл облусунун жаш ынтызар журналисттеринин алгачкы эмгектерин тартуулайбыз. 8 март айылдардын эл аралык майрамына карата жерлерде атайын иш-чаралар уюштурулуп келет. Ошондой иш-чаралардын бири Ысык Көл облусунун Өбөрү баш айылындагы Касымбай Токаев мектебинде өттү. Апам жана мен аттуу сынагы туурасында бизге Акжол Исламованын материалынан көрө алабыз. Беш энелердин таман астында дегендей 8 март энелер күнүнө карата көптөгөн иш-чаралар өтүп жаткан учуру. Алардын ичинде Ысык Көл облусуна караштуу Өбөрү баш айылында Касымбай Токаев орто мектебинде апам жана мен аттуу сынак өтүп жаткан кези. Замира Мандыкаева мектеп кеңбийиги сиңген мугалимдердин бири. Азыркы учурда айылда активдүү иштер менен алек. Анын айтымында иш-чаралар болуп тургандыгы айылдын өнүгүүсүнө салым кошот. Чача карып калган адамда апа кем деп кош кареги чачырайт, алаканга чай кайнатып берсем да, апа кемдин ак сүтүнө татыбайт. Мына бүгүн биздин Касымбай Токаев атындагы орто мектебинде апам жана мен деген конкурс өткөрүлүп жатат. Конкурстун негизги максаты мына жаз майрамына карата апалар менен өздөрүнүн уулдары, кыздары менен ортосундагы чоң байланыш жөнүндө, алардын таланттары жөнүндө көрсөтүп бермекчибиз. Катышуучулардын арасында басымдуу бөлүгүнүн айтымы боюнча сынакка даярдануу өтө активдүү жана маанилүү жүрүп жатты. Буюрса дем күч менен даярданып келдик. Мен кайным менен чыгып атам, жеңеси катары. Азыр апам алыста жүргөнүнө байланыштуу, азыр кайным экөөбүз апам жана мен конкурсуна катышабыз деп турабыз. Мында катышуучулар креативдүү ой-жүгүртүү менен өзүлөрүнүн болгон таланттарын көргөзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Балдар үчүн өткөрүлгөн мындай иш-чаралар алдыдагы алардын эл алдында сүйлөөгө тартынбоого тажрыйба болмокчу. Сынак ийгиликтүү жыйынтыкталды. Демөөрчүлөрдүн колдоосу менен алдыңкы орунга чыккандарга жана активдүү катышкандарга белектер тапшырылды. Каракол шаарындагы Ысык Көл кинотеатры Союз мезгилинде эл көп каттаган жер болуп келсе, бүгүнкү күнү таланып тонулуп атып, багы имган ачылгандай. Муз бир ордунан жылып, Каракол шаардык мэриясы көзөмөлгө алып, кинотеатрды оңдоо иштери жүргүзүлө баштады. Бул туурасында кийинки сюжеттен көрө аласыздар. Каракол шаарындагы жалгыз Ысык Көл кинотеатры Абдрахманов көчөсүндө жайгашкан. Жергиликтүү тургундардын айтуусу боюнча өз учурунда бул жер караколдуктардын сүйүктүү эс алуучу жайы болгон. Имараттын ичинде оюн-зоок аянтчасы, тамактануучу жай бар болчу экен. Кинозалдары абдан чоң болгон. Ал эми имараттын сырткы кире беришинде бассейн, фонтан бар болчу экен. Бул жер 90-жылдары ойноо аянтчасы болчу экен. Ал эми мына бул жер сиздер көрүп тургандай ал жерде тамактануучу жай болчу экен. Эми ремонт иштери бүткөндөн кийин мындан дагы кооз, кызыктуу аянтчалар курулат. Акыркы жылдары кинотеатр каржыланбай, оңдоп түзөө иштери жүргүзүлбөй, абалы начарлап, жабылып калган. Тагдырын эми 7-жылдын ары бери жагы болуш керек. Анан эми азыр деген бул аварийный состоянияга келген да. Болчу. Эми азыр бүт тетиги жеринен де ылдый жагынан баштап башына чейин толугу менен ремонт жүрүп атат азырчы. Ичи сырты бүт полный жаңыланып жакшы болуп калды. Анан кинозал кылат экен, игровой центр жасайт экен бизенди. Дагы эмне? Сиздин болгон маалымат ушул биздики. Ошондо мамлекет каржылап атабы же частный? Аны биз айта албайт экенбиз. Аны биз билбейт экенбиз. Мамлекет же мындай частный каяга каржылап атат. Ал эми азыркы күндө бул жерде жакшы жаңылык. Былтыртадан баштап оңдоп түзөө иштери жүргүзүлө баштаган. Биз эми бул Ысык Көл кинотеатрынын ичинде кызмат кылып атканыбыз бул жумушта алганбыз. Үстү жаңында фермалар коюп бүттү. Металлоконструкция менен. Үстү детский игровой площадка болот, батуттар болот.
Бияк тарабы болсо мини кинозал бар, 2 кинозал. Ошо биздин кызмат кылып атканыбыз ушул. Ысык көлдү кинотеатрын ушул келечектеги биздин жаш муундарга жакшынакай мекеме болуп калсын деп кызмат кылып атабыз. Ушул кинотеатрдын куруу иштери ийгиликтүү аяктап, жакын арада шаар тургундарын кубантат деген чоң үмүттөбүз. Урматтуу Волна Иссыкуля телерадио компаниясынын угарман көрөрмандары, бул райондордон келген жаш журналисттердин эмгектерин баалап көрө алдыңыздар. Ал эми сиздер менен эфирде Алтынай Рыспай кызы болдум. Амандашканча сак саламат болуңуздар.